Ассаламу алейкум туугандар, кадайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 23 июнь 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Киркамстромдон сиздерге 105 сериядагы 2 бөлмөлүү сатылчу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Киркамстром, Ден Сяопин жана Барып Алыклов көчөсүнүн кесилишинде турам туугандар. Ушул жерден түштүктү карай бир аз барсаңыздар, катардагы экинчи көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дарек Кустанайский көчөсү 33 дарек болуп калат туугандар. Дагы эмне болмок? Бул жерден шаардын бурч-бурчуна автобустар, маршруткалар жана мынакей троллейбустар менен сиздер жүрүп аласыздар. Почти шаардын бардык эле бурчуна ошол жерден түз жүргөн маршруттар бар туугандар. Бир аз эле өйдөрөктө бир троллейбустун конечный 14-чү туугандар. Дагы эмне маалымат? Жанында мечит, бул жагында Фрунзе маркети, аптекалар. И бул жерде мынакей чоң мектеп. Мектепке деле балдарыңыздар ондай чоң жолдон өтпөй эле түз пешком өздөрү келип кете алышат. Бул чоң мектепке квартира жакын болуп калат. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей бул сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира жайгашкан көп кабаттуу үйүбүз. Ушул 5 кабаттуу үйдүн экинчи кабатында жайгашкан. Биринчи подъезд болуп калат туугандар. Жанында садик, жана айткандай мектеп деле бул жерде эле. Короосунда балдар ойногон аянтчасы, машина койгонго жайлар баары бар. И тынч жашоочулар деле жакшы адамдар дейт. Кошуналар жакшы дейт туугандар квартира ээси. Эми азыр кирип силерге калган маалыматты бир чекеден берейин туугандар. Мынакей бул үйүздүн кире бериши туугандар. Прихожка. 2 бөлмөлүү квартира. 48 квадрат метр. Мынакей бул зал. Түштүк тараптан чоң терезе орнотулган. Көрүп турганыңыздардай ремонт, потолок гипсокартон, дубалдар обой туугандар. Анан дагы эң эле жакшы жери центральное отопление, природный газ бар экен. И мынакей күн өткөн тарабынан үйдүн түштүк тарабынан чоң терезе орнотулган. Кышында күн тийип бөлмөлөргө дагы өзүнүн жылуулукка салымын кошот туугандар. Көбүнчө ушул күн тарапта орнотулган терезе көпчүлүккө жагат квартираларда. И 5 кабаттуу үйдүн экинчи кабатында 105 сериядагы квартира жана эң эле 5 этаждан кийинки тамы технический этаж экен. Алда маалымат айтып кетейин, алда кимдир бирөө үчүн маанилүү маалымат. Так, дагы эмне маалымат? Угловой эмес туугандар. Андан ары ванна душу өзүнчө, ажатканасы өзүнчө бөлмөдө. Ондай жаган кладовкалар. И мынакей бул ванна душ. Раковина орнотулуп суу чыгарылган туугандар. Так, андан ары. Бул жакта бир спальный бөлмө. Мынакей. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Андан ары түз эле чыксак, кенен балкон, айнек орнотулган. Мынакей бул жерде Астраханский көчөсү болуп калат. Мектеп мындан кийинки эле көчөдө, садик жанында. Кыскасы балдарыңыздар мектеп садикке бат эле жөө барып келе алат. Видеонун башында айткандай, бул жерден Барып Алыклов көчөсүнөн бир троллейбустун конечный, автобустар, маршруткалар менен сиздер шаардын бурч-бурчуна кенен барып келсеңиздер болот. Жана ошондой эле Дордой Моторс, Кудайберген базарларына деле бат эле барып келе аласыздар. Андан ары калган маалыматты бир чекеден берейин. Документтер боюнча баары жайында. Алсаңыздар эле ошол күнү сиздерге үй ээси квартираны өткөрүп берем дейт. Бул жер кире бериш сол тарапта жаткана. И андан ары мынакей бул жерде кухня жайгашкан. Газовый плита, газ киргизилген. Раковина, мебелдер кабат экен туугандар. Так. Түндүк тарабынан терезе. Мына ушундай. Дагы эмне маалымат туугандар?
Так. Мынакей бул жерден эле коросу кенен көрүнөт, жана көрсөткөндөй балдар ойногон аянтчасы, машина койгонго жай, дарактар кенен мынакей жайларында отурганга көлөкө жер. Тынч, кошуналар деле жакшы дейт квартира ээси. Бул квартиранын баасы $48.000 сурап атыптыр квартира ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсетел калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.